Бектор Ильяс, Сүйкөм, Аң кеме. Акыркы коңгуроо кагыларга аз калды. Кээ бир балдар партанын үстүндөгү жалгыз дептеринен башка дүйнөлөрүн жыйыштырып, сумкесин асууга ыңгайлап, соңку секундаларды күтө башташты. Коңгуроо чыр этери менен мугалимден мурда талаага атып чыкчудай шай. Бирок мен антпейм. Качан мугалим дайындык дептеринин бетин жаап, эшикке беттегенде гана калем кагазымды жыйыштыра баштайм. Класстан эң артта чыгам. Андан соң мектептин коргун айланып жүрө берип, дарбазадан да эң кеч чыккым келет. Дем алыш күндөрүн жек көрөм. 7 күн тең эс албай окуй берсек, эс алуу күнү болбосо дейм. Сабакты деле кыйратып окубайм. Ошентсе да ушинтип ойлой берем. Мектепте жүрө бергим келет. Кечки тараудон кийин мугалимдер жаратылыш жана коомдук илимдер боюнча 2 топко бөлүнүп алып, волейбол ойношот. Мен иштей коомдук илимдер группасындагыларга жан тартып турам. Негедир ошентем. Математиканы жек көргөнүмдөн ошентет болсом керек. Саламат агайдын тоорганы жагат. Анын тор алдындагы түйүнчөктөй түйүлүп, пружинадай жазылат тик көтөрүп, шадылуу колдор менен топтун өпкөсүн үзө муштагандагы зыңылдаган үнү жагат. Жээкте карап тургандар чурудей түшөбүз. Каршы жактын оюнчулары жазганып жата калган кездер болот. Үйгө кеч келем. Атам дагы урушат. Итейип эле жүрө бересиңби? Элдин балдары келгени кайсы убак? Дейт устаканасынан чыга калып, кемпироз аттиш кармаган колунун жеңи менен маңдайынын терин сүрөп, жерге түкүрүп кирип кетет. Мен үйдүн босогосунан баш багып, сумкемди төр жакка ыргытып, кийимимди алмаштырбай эле устакананы көздөй басам. Курсагың ачтыбы? Өзөк жалгып алсаңчы? Дейт апам ар жактан. Ачкан жок деп күңк этем. Атамдын жумушу бүтпөйт. Куттумуштуу күнү устаканасында узанган. Кызыл от менен кызыл отто коргошундай эриген кызыл темир менен кармашкан. 2 чалгыдан шамшар баки жасайт. Атка така мык жасайт. Балта керки жасайт. Темирди ийлеп, темирден бүтчү куралдарды жасайт. Күнү кечке балка дөшүсү менен кармашат. Мен келерим менен көрүк басам. Күжүнүн оозунан гүлдөп чыккан желге боору какталып, кызыл бөйрөк болуп жаны чыгып бараткан чокторго карайм. Кызыл чоктун ичинде балкылдап темир эрийт. Атам ат тиши менен аны кыпчып алып, кара дөшүнүн үстүнө коет. Мен барскан урам. Зилдей оор басканды жаза чаап алып, атамдан тил укпайын деп, колумдан келгенче этият болом. Адамдын амалы шумдук экен дейм. Темирди темир менен жанчыйт. 2 темирдин ортосунда бир темир ийленет. Кандай ийлесең, ошондой ийленет. Бычак бол десең бычак болот, бычакка сап бол десең бычакка сап болот. Бирок ийлеген менен эле иш бүтпөйт. Эң негизгиси сугаты, дейт атам. Согулуп бүткөн ысык темирди шырылдатып сууга салат. Шар эткизип малып албай, акырын салат. Көрүктүн гүлү сапырылган устаканага эми көк бутулот. Темирдин курч болгону жакшы, дейт атам. Сугаты бабын таппаса, темир жашык болуп, мези оңой майтарылат, дейт. Адам да курч болуш керек, дейт. Ылжырабай курч бол деп мен урушат. Бирок мен курч боло албай койдум. Бир күнү ачуусу келгенде мени да отко салып, оттон алып сууга салабы деп корком. Атамдын жумушу бүтпөйт. Темирин токтотсо кайышын көтөрүп чыгат. Согумга жылда эле уй соет. Териси жакшы деп уй соет. Жылкынын териси сабадан башкага жарабайт деп уй соет. Терисин кыйга көмүп, жүнүн жытытат. Аязга жаят, анан талкууга салат. Талкуусунун да түрү көп. Кайыш илешем. Качан кеч кирет деп кажагыйм. Ийленип бүткөн терини канжыгалап тилебиз. Атам андан жүгөн, куюшкан өрөт. Өзөгүнө өлөрчө бышык кайыш коюп, камчы өрөт. Түкүрүктөп, түшкүнүн түйөт. Жигиттин колунда камчы ойноп туруш керек, дейт атам. Колунда камчысы жоктун төбөсүндө камчы ойнойт, дейт. Чылбырдын учу менен камчыланган кишини ит жининдей көрөт. А мен камчысына деле кызыкпайм. Күн кечкирсе эле дейм. Башкалар жумушун бүттүм десе да, атам бүттүм дебейт. Кайышын жыйыштырса жыгачы бар. Кучак жеткис теректерди чөлкөлөп, кесип келип алып, чабат. Эрдин түрлөрүн чабат. Мага жаңы ат жалын тартып мингенимде, кичинекей, таптатынакай кылып чаап берген бар. Азыр ал эрге көчүгүм батпай калды. Ошентсе да ошол эрди жакшы көрөм. Ошондон башка жактыра элекмин. Бирок эл көп келет. Чаап бер деп келишет.
Атамдын чапкан эрлерин макташат. Кайыш менен каптап, майда мык менен гүл салып кагып, кооздоп сырдап берет. Чагарактарын салып, канжыга, куткун куюшкандарына чейин бир эле колдон чыгарат. Жумуш тирүүлүктүн белгиси дейт атам. Жумуш өлгөндө эле бүтөт дейт. Жаның барда жан баштап жатканың курусун дейт. Башканын жумушу бүтсө да, атамдын жумушу бүтчү эмес. Бир күнү бүттү. Атамды боз топуракка жашырып коюп, 7-чи күнү мектепке бардым. Сабакташтарымдын аяоо сезими менен караган көз караштарынан жетим болгонумду сездим. Сабак бүтөөрү менен кечикпей үйгө келдим. Үйгө кирбей устаканага кирдим. Атамдын дөшүсүн кучактап алып, аябай ыйладым. Көрүктүн оту күйбөй, устакананын ичи үңүрөйүп суук. Муздай жалтыраган кара дөшүгө көкүрөгүмдү басып, ичимди өрттөп бараткан жалынды өчүргүм келип, өпкөм оозума каптала өксүп ыйладым. Эртеси мектепке баргым келбеди. Барган жокмун. Издеп келген мугалимдерге ал шылтоо, бул шылтоону айтып, качкалактап жүрдүм. Ошол бойдон мектептен кол үздүм. Убакыт өтө келе атамды да жоктобой калдым. Устакана дайым бек турат. Бир экин малга карап, эл катары эгин салып, жашоо жай өтүп баратты. Апам келин жумшагысы келерин айтып, мага ал кыз, бул кыздын атын айтып, сүйлөшүүгө кыстай баштады. Бирок мен негедир үйлөнгүм келбейт. Кыздарга сүйлөгөндөн тартынам. Жайдын орто чени Бегалы жездемдин уулу үйлөнмөй болуп, үлпөт тоюнун чакырууларын таратууга мен да жардамдашмай болдум. Өзүмө бөлүнгөн баракчаларды көтөрүп, улам бир дарбазаны кагып, дарегине жеткирип жүрдүм. Кээси ак тилекке сүйүнүп, рахматын айтып, кээси тойдон жадагансып, чакыруу кагазын жийиркене кармайт. Мураталы абанын үйүнө бардым. Менден бир класс өйдө окуган кызы ийнине ап кечирип, эки чакасын көтөрүп суу алганы бараткан экен. Мени көрүп токтоду. Сиздердин чакыруу бар эле, дедим саал тартыныңкырап. Ал баракчаны колуман алды да, ошол эле жерде туруп, ыр менен жазылган чакырууну үн чыгарып окуй баштады. Үнү коңгуродой тунук экен. Чачтарын жаңы эле жуугандай. Чекесин жука шарпа менен таңып алыптыр. Чачтарынын учу тармалданып, кандайдыр бир жагымдуу жыттануумду кытыклап жиберди. Окууга кеткенден бери көрбөгөнүм көп болуптур. Бою өсүп, моюну андан өсүп, коюп сулуу кыз болуптур. Мен анын жанында кетип калбай, эмнеге карап турганымды өзүм да түшүнгөн жокмун. Жездеңердин уулунун тою тура, деди окуп бүтүп. Ооба, деп баш ийкедим. Мен да барсам болобу? Деди ал жайдары. Болот, деп шашкалактап кеттим. Анын да аты жазылбаганына өзүмдү күнөөлүүдөй сездим. Макул анда, тойдо көрүшөлү. Кирпиктери шоолаланып, акак тиши жарк этти. Кыз бир колу менен чакырууну бооруна басып, бир колун апкечине арта салып, суу жакка жөнөдү. Анын басканы камгактай жеңил эле. Өз жолумда келатып жүрөгүмдүн белгисиз бир нерсе болуп жатканын сездим. Артыма кылчактадым. Чала кургаган чачтарынын учундагы аппак мойнуна үзүлүп түшкүсү келген жарым тамчы тунук сууну эстедим. Аграс ал кыздын атынын Сүйкүм экенин да ушу жолдо келатканда эсиме түшүрдүм. Балким атам кайтыш болбогондо бу кезге чейин мен да жогору окуу жайына барып, окуумду аяктап калмак экем дегенди кыялдандым. Мүмкүн ал кезде Сүйкүмдүн алдында жарагынтип титиребей бир-эки ооз кеп кайрышканга жарайт билем. Атамдын курч темириндей болуп, курчуп калат билем. Той күнү аябай карбалас болдум. Колуман келгенче жардамдашып жүрдүм. Келген коноктордун арасынан Сүйкүмдүн караанын издедим. Бирок таптакыр көзгө илиндире албадым. Той башталгандан аяктаганча ал тургай тойдон тарап бараткан жолдо да аны тымызын издеп бараттым. Неге келбеди экен? Же мага жөн гана тамашалап койдубу? А болбосо түзүктөп чакыра албаганым өбөм болдубу? Апапакай коюп койгон моюну, чач учунда үзүлгүсү келип турган жарым тамчы суу. Мен аны таптакыр унута алар эмесмин. Жоктон өзгөнү шылтоолоп кыздын үйү жакка көп барчу болдум. Жай басып нары өтөм, жай басып бери өтөм. Үй чоң жолдун боюнда. Кан жолдо карбаластаган киши көп. Мени менен эч кимдин деле иши жок. Күз соңуна чыгып калган бир күнү көчө бойлоп баратсам, Сүйкүмдүн атасы Мураталы аба көмүр түшүрүп жатыптыр.
Басы канча экен демиш болуп, жанына барайын деген ой менен жакындадым. Бирок батылым барбай, удул өтө бердим. Ошол маалда Мураталы аба мени көрүп калды окшойт. «Ой, шайыр, кандайсың?» деп кыйкырып калды. Жүрөгүм болк ете түштү. Болду ал менен бул жерде неге айланчыктап жүргөнүмдү сезген экен дедим. Уялганымдан эки бетим дуулдап, ысып чыкты. «Жакшы» дегенге тилим араң күрмөлдү. «Көмүр киргизишкидей болуп, бош балдардан болсо таап берсеңчи. Мунун баарын кечке жалгыз бүтөр эмесмин», деди Мураталы аба күрөгүнүн сабын таянып. «Өх» деп эс ала түштүм. «Макул, карайын» дедим. «Өзүңдүн колуң тийбейби? Каяка бараттың эле?» деди Мураталы аба. Кайда баратканымды таппай калдым. Карбаластап бери бурулуп келип, Мураталы абага кол берип учураштым. «Мейли» дедим. «Мен деле киргизише салайын». Сүйкүм үйдө экен. Атасынын эмгекке кийген артык кийимдеринен алып чыгып берди. Чапан шымымды алмаштырып ала коюп, ишке кириштим. Көчө боюна түшүрүлгөн көмүрдү кол арабага салып, көмүрканасына ташыдык. Колдон келишинче жумуштун көбүн өзүм иштеп, Мураталы абаны кыймылдаткым келбейт. Кайыптан күч бүткөнсүп, чоң көмүрлөрдү жеңил көтөрүп, жеңил таштайм. Мураталы абанын белиңди оорутуп алба, экөөлөп көтөрөлү дегенине да болбойм. Башым булоолонуп, көл шал түшүптер дедим. Аралыкта сүйкүмдүн апасы шыркырап ачыган жарма алып чыгып берди. Бир колум менен күрөктү таянган моюнча алып чыккан жармасын калтырбай жутуп жибердим. Суусунум канып, жумурум жыргай түштү. Буга чейин качан бүгүнкүдөй берилип жумуш иштегенимди билбейм. Кыйладан бери майрамдарда деле мынчалык көңүлдүү болбосом керек. Жан дүйнөм шаңдуу музыкага тунгандай жүрөгүмдү эргүү көтөрөт. Кеч кирбесе, жумуш бүтпөсө дейм. Өчөшкөнсүп, үйүлгөн көмүрдүн капталы эңшерилип, жумушум аягына чыгып баратты. Көмүрдүн жумушу тыйнактай бүттү. Бошогон оордун суу сээп шыпырып жибергенге да жетиштим. Үйдөн бир да жолу минтип иштеген эмесмин. Аны Мураталы аба билген жок. Менин эпчилдигиме, шайдоттугума баа берди. «Атаңды тартып эмгекчи болгон турбайсыңбы?» деп мактады. Кийимдерибизди алмаштырып, кол аягыбызды чайкап, тамакка отурдук. Мураталы аба жакшы сүйлөгөн киши экен. Өткөн кеткенде атамдын усталыгын кеп салып отурду. «Сенин атаң өргөн камчы эле» деп төрдө илинип турган камчыны көргөздү. Атамдын колун жазбай тааныдым. Тамактан кийин сүйкүм терезеде турган комузду алып, кичине кыңгыратып чертип берди. «Жаңыдан үйрөнүп жатам. Комузум да жакшы эмес» деп кайра жөлөп койду. Үйгө кеч кайттым. Жылдыз толгон маал. Менде жок камчы сүйкүмдүн төрүндө илинип, баркталып турганына таң калып, эстеп келаттым. Эртең менен эрте туруп, апамдан устакананын ачкычын сурадым. Качантан бери ичине киши кирбей, желе баскан устакананы тазалоого кириштим. Комуз чабат деген кишилерден барып, комуз чабуунун сырын сураштырдым. Жазга тарта карагай менен өрүктөн комуз чабууну баштадым. Алгачкы эмгектерим анчейин окшошподу. Кийиндеп акырын сырын алып калдым. «О, Бали», деди бир күнү комузчу Асан аба комузумду чертип көрүп. «Атаңдын усталыгы сага болгон экен». Атамдын комуз чапканын көргөн эмесмин. Балким чапкандыр, же чапкан болсо, менден да мыкты чапмактыр. А менин максатым сүйкүм үчүн өз колум менен жакшы комуз чабуу. Мен чапкан комуздун шаңдуу үнүн сүйкүмдүн колунан угуу. Ошого дараметим жетер бекен. Мен чапкан комузду сүйкүм иликке алар бекен дегенди ойлогондо апкарый түшөм. Ар бир жаңы чапкан комузумду сүйкүм үчүн деп баштачу болдум. Бирок бүткөн соң негедир жакпай калат. Чабылып, кылы тагылып даяр болуп бүткөн комуздарым колдон колго өтүп тарай баштады. Кайбирде сырттан келген коноктордун да атайын издеп келип алып кетип жүрүштү. Бир жолу бейтааныш жигит келди. «Сүйгөн кызыма тартып кылат элем. Акчасы канча болсо мейли. Эң жакшы комузуңузду берсеңиз» деп өтүндү. Өзүм чапканды билген менен черткенди билбейм. Тиги да билбейт экен. Катар тизилген комуздарымды кыңгыратып олтуруп, үнү эң тунук, бийик чыккан бирөөнү анын колуна «Айылыбызга конок экенсиң» деп бекер эле карматтым. Жыл айланып дагы бир жаз келди. Сүйкүм жөнүндөгү ойлорум бийик болгону менен жан дүйнөмдүн шыбырын ага жеткизүүгө кудуретим жетпеди. Ал бир мектепке мугалим болуп, жумушка киргенин уктум. Күнү кечке жыгач менен кармашып, кырынды, жышынды болуп олтурган өзүмдү ага тең кое албадым. Көчөдөн бет орой кездеше калсак, ал жаркылдап учурашып өтөт. Мен бүжүрөп, үнүм ичиме түшөт. Не анча сүрдөрүмдү билбейм.
Сага арнап комуз чаап жатам дегим келет. Ага арнап комуз чаап жатканымды билсе дейм. Мурат алаба болсо баягы боюнча көргөн жерден жаны калбай учурашат. Үй жакка барып тур дейт. Макул деп баш ийкеп коем. Баргым эле келет. Бирок шылтоо таппай кыйналам. Бир жолу кеч кыстатып ошол жакка бардым. Баягы эски комуз көчө жак терезеде жөлөнүп турган экен. Нарыда башка комуздун төгүлгөн керемет үнү жаңырып жатыптыр. Кулак төшөп тура калдым. Сүйкүмдүн ырдаганында уктум. Суктандым, элжиредим. Өмүр бою тыңшап олтурсам тажабай чыдаймын. Сүйкүмдүн 2 жылга жетпей эле комузду ушунча өздөштүрүп алганына таң калдым. Таң калган сайын өзүмдү андан ошончолук ыраак сездим. Анын комузун бир кармап көргүм келди. Кандай устанын колунан чыкканын билгим келди. Мен да ушундай керемет комуз чаба алсам, менин чапкан комузум да ушинтип сүйкүмдүн колунда тилин безеп сайрап турса, кандай керемет болор эле дейм. Мен эми өмүр бою далалат кылсам да, мындай комуз чаба албаспын дегенде эстегенде, ичим туз куйгандай ачышты. Сүйкүмдү биротоло унутууга бекидим. Кайткан жолдо бир бөтөлкө арак алдым да, оозунан ууртап бастым. Эртесинен баштап устакананын жумушун токтоттум. Комуз чапканды койдум. Чала бүткөн комузум чала бүткөн боюнча калды. Бир күнү Айылдын базарынан Мурат алаба жолугуп калды. Аябай шашылып алыптыр. Мени көрүп эле сүйүнүп кетти. Кандайсың иним? Ырас болбодубу жолукканың? Сенин телефон номуруңду сураштырып жаттым эле. Жакында сүйкүмдү куттуу ордуна узаталы деп жатканбыз. Тойдун гам менен карбаласпыз. Эшик алдында жасалчу бир топ жумуш бар. Иниңди билесиң, окууда жүрөт. Жалгыз бойлугун курусун, жетишпей эле турган болдум. Кызмат иши бир жагынан, өзүңдөй бир айттырбай билип иштер, кол аягы жеңил киши керек болуп турганы. Бүгүндөн баштап той бүткөнчө алтындай убактыңды чыгарып, кол кабыш кылып жиберсең айланайын. Кылган жакшылыгың, жардамың болсун. Бир күн бир саатыңды кетирбей төлөп берет элем. Эмне дээримди билбей ден дароо боло түштүм. Дароо айтар шылтоо таппай макул болдум. Азыр эле жүрсөң, деп шаштырды Мурат алаба. Акылдаша турган иштер бар. Бир сыйра план түзүп алалы. Эртесинен баштап ошол жерде жумуш кыла баштадым. Тойдун камы. Кыргызда той берерде коро жайы бир иретке түшүп калмайы бар. Тойго чейинки бүткөн иш бүтөт, бүтпөгөнү ошол бойдон оңдолбойт. Мурат алаба канча жылдан бери жасалбаган жумуштарынын баарын эми эстеп, эми пландап, ошону шашылыш бүтүрүүнү мага тапшырды. Макул деп алган соң баш тарта албай ишке кириштим. Сүйкүм негедир көңүлү сус, комузун да көп чертпейт. Мен анын жаркылдап жүргөнүн гана каалайм. Мурат алабанын үйүндө иштеп жатканымды апама айттым. Кыз алыска кеткени жаткан тура. Жакшы кыз эле. Сенин жыйып жүрүп албадыңбы? Ошол кызга деле сөз айтсаң болмок. Жок дебейт эле. Ата энеси да жакшы кишилер, деп мени жемеледи. Ал кыз мени карамак беле, деп күңк еттим. Апама жиним келди. Карайт эле. Карабайт деп жертиктеп жүрө берсең, ким карамак эле? Далалат кыл да. Же мен тапкан кызга көнбөйсүң, мен да элчилеп той берсем болбойт беле? Атаң раматылык тирүү болсочу же бир. Ден соолугум болсо бул. 2 күндүн биринде башым ооруп бүк түшөм. Жаман айтпай жакшы жок. Бир күнү атаңа окшоп тырп этип өлө калсам, сенин күнүң не болот? Дагы баштадыңбы? Апам бырпылдап көзүнүн жашын сыга баштаганда тамагымды таштап дасторкондон туруп кеттим. Жатып алып ойлондум. Апамдын айтканынын да жөнү бардыр. Эмнеге эртерээк бир камынып көрбөдүм экен? Кыз узатылардан мурунку күнү үйдө байыркынын салтын улап, кыз ойнотор өттү. Көптөн бери мындай оюндардын учугу үзүлө түшүп, эми кайра жаңыдан жандана баштаганынан улам. Жаштарга табышмактуу да кызыктуу. Жолжосунун улуулары айтып, көнө ышлар токмок салды оюндарын баштап берди окшойт. Боз үйдүн ичи бат эле дырдуу, күлкүгө толду. Жаштарга арнап союлган мал этин бышырып, мен казан башында жүрдүм. Бир маалда Мурат алаба жаныма басып келди. Колунда 2 бөтөлкө пивасы бар. Кел, кичине чүңкүлдөшөлү, деп бир бөтөлкөнүн оозун ачып мага сунду. Мен аны сорпо куюп ичкен чоң чыныга эле мелт калт куюп тартып жибердим. Сага рахмат, деди Мурат алаба. Ас кызуу экен, кубанычы да, жүрөк сыздаган өкүтү да бар сыяктуу.
Ал пештеп баккан кызың башка бирөөнүн бүлөсү болуп кетип баратса, тунум эмеспи? Кыйбайда калат экенсиң. Жакын жер болсо да бир жөн. Айылдан эле өзүңдөй бир жигит күйөө балам болсо дечүмүн. Эми буйрук ошо экен. Бактылуу болушса болду. Мен адатымча дымым ичиме түшүп, эмне дээримди билбей, казандын отун көсөп мелтейдим. Эмне деп көңүл жагарды билбедим. Бүлбүлдөгөн жарыкта ал кишинин көзүнүн кычыгында жылтылдаган жашты көрдүм. Менин көзүмдүн кычыгындагы жашты ал киши байкабады. Сага рахмат, деди Мураталова дагы кайталап. Жалгыз бойлугумду билдирбей, колдон буттан алып, жакшылыкта кол канат болдуң. Мындан кийин да бир туугандай өтөлү. Камчы саптай өмүрдө ушинтип эле ымалалашып өткөнгө не жетсин. Буйруса, сенин жакшылыгыңда мен да тикемен тик туруп берем. Мен дагы эле үндүбөдүм. Ал киши аза кайгымды тең бөлүшүп жаткансып, жүрөгүм сыздап, башы ийкеп, отту чукуп отура бердим. Атам о дүйнөгө узаганда эле келип көңүл айтып, кайрат кыл, арты кайрылуу болсун дешип, колумду сыга кармашканда да, ушинтип эмне дээримди билбей, жүрөгүм күйүп, таяктын учу менен жер чукуп, мелтейип үнсүз каткам. Сен эми болду, деди бир маалда акыркы пивасын жутуп. Тамагың деле бышып болду окшойт. Эмки сен башка балдар карасын. Мен айтып коеюн. Сен боз үйгө кирип, жаштардын тамашасын көр. Оюнга кызыгып деле кетпедим. Кандай немеге кетип жатты экен деген ой менен боз үйдүн ачык турган оозунан батпай, жардагандардын артынан бутумдун учуна тура калып, иш жакка көз салдым. Кооз кийинип, кымбат баалуу алка мончок салынган сүйкүмдү көрдүм. Күлүмүш болуп, өзүн бактылуу көрсөткүсү келип, жылмайып отургансыйт. Бирок анын да жүрөгү эзилип тургандай, баягы чака көтөрүп бараткандагы кабагынан ай көрүнгөн маанайы таптакыр жок. Андагы жаркылдаган кары кичи, чиркейин, чач учунда аппак мойнуна үзүлгүсү келген жарым тамчы тунук суучу. Ал мени ойлойт бекен, ушинтип сыздап турганымды билсе кантет эле, кокус бараткан жериңе көңүлү жок болсочу. Мен кыялга баттым. Сүйкүмдүн жанында отурган жигитти качандыр бир кезде көргөндөй болдум. Бирок ким экенин так эстей албадым. Сүйкүмдү тиктеп тура бердим. Бир маалда сүйкүм да мени көрдү. Көздөрү жанды, өңүнө ыраң кирди, күлүмсүрөдү. Мени сүйөсүңбү деп шыбырады. Анын шыбырын мен эле уктум. Ооба дедим. Ал ордунан ыргып туруп, мени көздөй чуркады. Эми оюнуңарды кичине токтоткула. Тамак даяр болду. Тамакка киргиле, деп кыйкырды желке тушумдан бирөө боз үйдүн ичиндегилерге. Кыялым кылыч чапкандай кесилди. Эртеси кызды узатып чыгышты. Эшик алдында ата-энеси тууган туушкандары менен бирден кучакташтырып, коштоштуруп атты. Анан эле алардын арасында селейип турган менин да мойнума асылып буркурап, ансайын ыйлап ийсе болобу? Эмне кыларымды билбей ары түртүп, ыйлаба дей берипмен. Колу бутумдан жан кетип, жыгыла түшө жаздадым. Кудалар жак мени кыздын бир туугандарынын бири деп түшүнсө керек. Балким сүйкүм да бир тууганындай көрүп ошенткендир. Кыз кетти. Артынан Мураталовалар да кетти. Илгерки биздин салтта кыз менен кошо эрлер жеткизип барбайт, аялдар эле барат. Азыркы шарт башка. Кечкисин жигиттер тарапта той болот. Кыздын ата-энеси да ошого катышат. Жер алыс, эрте чыкпаса болбойт. Машинеге чыгып жатып Мураталова мага кайрылды. Эми үй-жай биз келгиче сага аманат. Калган катканды өзүң жыйнаштырып коерсуң. Келген соң дагы сүйлөшөбүз. Ашкана үйдө кечтегиден калгандары турат. Чарчадың, кичине суусундап алып кайт. Унчуккан жокмун, эч нерсе айткым келбеди. Алар кетти. Эчен күндөн бери опур-топур болгон эшик алды, эл көчкөн эски журттай тымтырс. Дарбазаны жаап, ичинен илдим. Чагылган нерселерди жыйыштырдым. Кылар ишимди кылып бүткөн соң, ашкана үйдөгү пыйвалардын оозун ачып, 3-4 бөтөлкөнү бат эле жутуп алдым. Ичимдин тызылдап ачышканы, капшытым эңшерилгенсип, жарым аламым бошоп калгансып, каңырыгым түтөгөнү басылар эмес. Сүйкүмдүн кетип жатып, мени кучактап ыйлаганын эстедим. Аны нары түрткөндүн ордуна бекем кучактап, боорума басып албаганыма өкүндүм. Бу жолу анын чач учундагы мөлтүлдөгөн жарым тамчы тунук суун эмес, жүзүн жууп төгүлгөн жашын эстедим. Бир кезде акмалап сыртынан карап, алыстан айланып өтчү, ичи сырдуу сезилген бул үйдө эми менден башка эч ким жок. Бошогон шишелерди тиктеп отуруп,
кокус сүйкүмдүн бөлмөсү эсиме түштү. Терезесинде комуз жөлөнүп турчу, ичинде шаңдуу күү жаңырып турчу бөлмө. Оорулук кылып жаткансып калтарый баштадым. Ошентсе да бар кайратымды жыйып, сүйкүмдүн бөлмөсүнүн эшигин ачтым. Чакан бөлмөдө артык баш деле эч нерсе жок экен. Тек төр жагында илинип жалгыз комуз туруптур. Көмөкөйүнөн мен кубулган добуш чыгарып, сүйкүмдүн сырдашы болгон укмуштуу комузду колума алып көргүм келди. Комузду колума алып, көргөн көзүмө ишене албадым. Бул баягы эле мен чапкан комуз экен. Мен өз колум менен чаап, өз колум менен кылын таккан комуз күйөө жигитти эместедим. Дал ушул комузду өз колум менен ага белекке бергем. Комуздун капталына эң мыкты устанын колунан жаралган комуз деп жазып коюптур. Сыягы муну сүйкүм жазгандай. Көзүмө кылгырып келген жашты тыя алсамчы, комузду кучактап бүктүштүм. Баягы атамды жоготуп, анын муздак калган устаканасында кара дөшүсүн кучактап ыйрагандай, дагы бир жолу өпкө басыла албай булкулдадым. Өзүмдү өзүм тытып жегим келет. 2021 жыл 3 айдын 21 күнү.